Bismillahirrahmanirrahim. Бүгін біз 17 махражын ішінен 8 махраж менен танышып өтөбүз. Бұл махражда дот дыбышы жайгашкан. Дот дыбышы тилдин эки капталы өйдөдөгү азуу тиштерге тийген жерден чыгат. Жана тилдин эки капталын өйдөдөгү азуу тиштерге тийгизип чыгарууда 3 ыкма бар. Биринчиси тилдин капталын сол жакта азуу тиштерге тийгизип чыгаруу. Мисалы ал. Экинчиси оң жақтағы азуу тиштерге тийгизип чыгаруу. Мисалы ал. Үчүнчүсү тилдин эки капталын өйдөдөгү оң жана сол жактагы эки тең тараптагы азуу тиштерге тийгизип чыгаруу. Мисалы ал. Жана ушул 3 ыкманын ичинен эң жеңилдеги сол жактагы азуу тиштерге тийгизип чыгаруу. Ал эми эң жакшысы 3-чү ыкма менен чыгаруу. Ачыктап айтканда тилдин эки капталын өйдөдөгү оң жана сол жактагы эки тең тараптагы турган азуу тиштерге бирдей тийгизип чыгаруу. Бул эң жакшысы. Жана имам Жазари рахматуллаху алейхинин айтуусуна караганда Умар радыйаллаху анху дагы мына ушул ыкма менен дот дыбышын чыгарат эле. Эми дот дыбышын айтып машууга киришели. Дот дыбышынын сүкүндүү учуру. Ал. Дот дыбышынын аракеттүү учуру. До, ды, ду. Эми дот дыбышы сөз ичинде сүкүндүү болуп келген учуру. Фи тал лил вал риб ал ла. Дот дыбышынын сөз ичинде аракеттүү болуп келген учуру. Вал доллин дыйко дуррон. Негизинен дот дыбышы араб тилинен башка эч бир тилде кездешпейт. Мына ошондуктан айрым учурларда араб тилин лугату дот дыбышын тил деп атап коет. Дот дыбышын өз махражынан туура талаптарда чыгаруу бул тажвид илиминдеги илгертен бери келаткан. Ачыктап айтканда табииндер заманасынан имам Жазари, имам Абу Амр Дани сыяктуу чоң алымдардын заманасынан бери келаткан чоң бир көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Мына азыркы учурда дагы көпчүлүк Куран окуучулар, анын ичинде каарлар дагы, жада калса кээ бир арабтар дагы дот дыбышын туура чыгарууда кыйналып келишет. Мына ошондуктан ар бир заманда алымдары мына ушул көйгөйдү чечүү үчүн дот дыбышынын махражы, сыпаты тууралуу, же дот дыбышы кандайча туура чыгат, жана дот дыбышын айткандагы кездешкен каталар тууралуу атайын китептерди жана китептердин ичинен баптарды жазып келишкен. Мына ошондуктан бул өзгөчө дот дыбышын туура талаптарда чыгарууга өзгөчө маани берип, туура чыгарууга көп мээнет кылыш керекпиз. Ал эми ал үчүн эң алгач дот дыбышын айтуудагы каталарды билип, андан сактаныш керекпиз. Дот дыбышын айтуудагы кездешкен каталардын бириси дот дыбышын во дыбышы менен алмаштырып туура эмес чыгарып алуу. Мисалы валаллин деп айткан ордуна валаллин деп айтуу. Же болбосо кээ бир учурларда дот дыбышын дал дыбышы менен алмаштырып туура эмес чыгарган учурлар да кездешет. Мисалы валаддоллин. Же болбосо кээ бир учурларда ошол эле дот дыбышын то дыбышы менен алмаштырып туура эмес чыгарган учурлар дагы жок эмес. Мисалы валаттоллин. Мына ушул 3 сүрөттүн баардыгы ката болуп саналат. Мына ошондуктан дот дыбышын чыгарууда во дыбышына, дал дыбышына жана то дыбышына окшотуп чыгаруудан сактанабыз. Бул болсо дот дыбышы аракеттүү болуп келген учурдагы кездешкен каталар болду. Эми дот дыбышынын сүкүндүү болуп келген учурундагы кездешкен каталардын бириси бул дыбышты калкала кылып алуу. Мисалы Фил сүрөсүндө фи талду лил, же болбосо Ясин сүрөсүндө валдо риби деп калкала кылып окуган учурлар көп эле кездешет. Мына ошондуктан дот дыбышынын сүкүндүү болгон учурда калкала кылуудан сактанабыз. Анткени калкала дыбыштары болгону 5. Алар кутбу жадд. Ачыктап айтканда коф, то, ба, жим, дал. Мына ушул 5 дыбыш гана калкалага болот. Ачыктап айтканда бир сүкүндүү болгон учурда титиретилип окулат. Ал эми дот дыбышы калкала кылбастан титиретпестен окуйбуз. Мисалы фи тал лил вал риб. Мына ошентип биз бүгүнкү сабагыбызда дыбыштардын ичинен эң көп мээнет талап кылынган дот дыбышы тууралуу айтып өттүк. Эми бул дыбышты өз махражынан туура талаптарда чыгаруу үчүн 3 мээнет зарыл. Биринчиси
ушул тыбыштын сүкүндүү жана аракеттүү болуп келген учурун көп айтып машыгабыз. Ал эми экинчиси болсо ушул тыбыштын туура айтылышын көп угабыз. Жана үчүнчүсү адамга кээде ушул айтып жаткан тыбыш туура айтылгандай сезилет. Ушул туура айтылып жатабы же жокпу? Ушул тыбышты өз махражынан туура талаптарда чыгарган адамга текшертебиз. Аллах Таала баарыбызга Кур'ан-ы Керимди туура талаптарда окуганга күчтүк берсин.